Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары. Алгач мектебибиздин тарыхына кыскача кайрыла кетсем. Номер 9-орто мектеби 1992 сентябрь айында ачылып, эң алгачкы коңгуроо кагылып, анда 930 окуучу кабыл алынган. Ал эми 2003 филология илимдеринин доктору профессор Абдыкадыр Садыковдун аты берилген. Мектеп ачылгандан бери көптөгөн тажрыйбалуу мугалимдер эмгектенип, мектеп ишинин жакшырышына уюмдар менен, долбоор менен иштешип келишет. Алсак 2003-2004 окуу жылдары мектептин чатыры Мерсико уюмуна проект жазуу менен жаңыртылып жабылган. Ал эми 2006 жылы Сорос Кыргызстан фондусунун проектиси менен суу түтүкчөлөрү киргизилип, суу чыгарылган. 2007 жылы Мектеп Дүйнөлүк банктын католикалык фонду тарабынан 1,5 миллион сомго капиталдык ремонттон өткөн. 2012-2013 окуу жылында Мегаком компаниясынан Мега Билим проектисинин негизинде 7 компьютер алынган. 2014 жылдары Мерсико 42.516 сомго 16 окуу куралдар тизчүү текче алынган. Мектебибизге 2018 жылы ротация жолу менен жаш, креативдүү, демилгелүү мектеп директору Осмокеев Алмаз Алымкулович дайындалып, аны менен бирге мурунтадан өзү иш алып барып жүргөн Малайзиянын Нама фондусу да келди. Нама фондусу жөнүндө азын-оолак кеп кылсак. Бүгүнкү күнгө чейин Нама фондусунун Edulead, Roots, Bright, Parents программалары иштеп жатат. Edulead программасы мектеп жетекчилеринин потенциалын жогорулатууга арналган программа. Анда мектептин ички планы, сабактардын өтүлүшү, мектептин кызматташуу тартиби, айтор мектептин башкаруу системасын жакшыртууга арналган. Бул программа өз ишин 2018 жылдан баштаган. Мектеп директору Алмаз Алымкулович өзү катышып, бүгүнкү күнгө чейин теориялык алган билимин колдонуп, иш аракеттерин жүргүзүп келет. Ал эми Roots программасы 2019 жылдан башталды. Анда мугалимдердин методикасын жакшыртуу, сабактарды өтүүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу, мугалимдердин чеберчилигин өстүрүүгө арналган программа. Bright программасы окуучулар үчүн багытталган. Ал эми Bright программасы мектеп окуучуларынын келечегин пландоо, кесибин тандоого багыттайт. Мектеп окуучулары үчүн Bright лагерь уюштурулуп, ага 2019 жылдын бүтүрүүчүлөрү Аманкулов Султан жана Камчыбек кызы Нуржаз барып катышып келген. Ал эми 2020-2021 окуу жылындагы 9-класстын бүтүрүүчүлөрүнүн 22 окуучу барып 3 күндүк Bright лагерге катышып, ал жерден атайы даярдалган тренерлерден сабак алышкан. Parents программасы ата-энелерге арналган программа. Башкача айтканда, ата-энелер мектеби. Ата-энелерге атайын семинар уюштурулуп, семинардын максаты ата-эне менен баланын ортосундагы мамилени жакшыртуу багытында болду. Балдарга кам көрүү боюнча 22 ата-эне окуудан өттү. Нама фондусунун бардык программаларын окуп, үзүрлүү эмгектенип келе жаткан башталгыч класстын мугалими Кырбашева Тахмина Токтогоновна Нама фондусунун эл аралык тренер сертификатына ээ болду. Parents программасы боюнча өткөрүлгөн семинарда Тахмина Токтогоновна тренерлик кызматын аткарды жана окуудан өткөн ата-энелер менен бүгүнкү күндө да иш алып барууда. Нама фондусу тарабынан мектептин техникалык базасын жакшыртуу максатында долбоор жарыяланып, проект жазылып, анын натыйжасында 8 март ТВны Нама фондусунун өкүлчүлүгүнөн келип тапшырышты. Жана пандемия маалында мектепти колдоо иретинде 10 ноутбук берилген. Ноутбуктар информатика кабинетине коюлуп, информатика сабагынын натыйжалуу өтүшүнө шарт түзүлдү. 2021 жылдан баштап Нама фондусунун Нама фанд программасы башталган. Программанын максаты Нама фондусунун курамындагы мектептердин бүтүрүүчүлөрүнө кам көрүү болуп саналат. Алардын өзүнүн талабына ылайык шарттардын негизинде алардын окуп жаткан жогорку окуу жайынын контрагын төгүү,
Контрактты төгүү менен эле чектелбестен, алардын мындан аркы келечегин табууга да тиешелүү окуулар жүрүп турат. Жогорку окуу жайларын бүткөн соң иш менен камсыз кылуу жагы да каралган. 2020-2021 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү Калмуратов Айдар менен Анварбекова Айдана бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларында окуп, контракттары төгүлүүдө. Бүгүнкү күндө республикалык жалпы мектептерде жүрүп жаткан USAID тарабынан жүргүзүлгөн керемет окуу программасы боюнча да башталгыч класстардын мугалимдери иш алып барууда. USAID тарабынан дагы бир долбоор колго алынды. Гигиена тармагында турмуштук көндүмдөрдү калыптандыруу жана өнүктүрүү программасы боюнча каржы тарабынан USAID колдоо көрсөттү. Долбоор ишке ашууда. Мында талапка жараша ата-энелерден жана окуучулардан сурамжылоо жүргүзүлүп, андан соң семинар өткөрүлдү. Натыйжасында мектепке $1200 гигиеналык каражат келери күтүлүүдө. Мектептеги жалпы педагогикалык жамаат менен тааныштыра кетсем, 36 мугалим эмгектенет. Анын ичинен 20сы эл агартуунун мыктысы төш белгисинин ээлери. Бүгүнкү күндө мектепте жалпы 432 окуучу билим алышат.